салмастар. Бул үйдө Умар Фархат деген жашайбы? Азыр барбы? Фархат барбы жок? Умар Фархат. Качан болду? Нет, он здесь живет? Он хозяин? Нет, если он хозяин, то он здесь живет? Он здесь не живет. Не живет? А вы кимдер жашайт? Ну вот я... А вы его родственник или кто? Нет, что случилось? Вы хотели бы с ним поговорить? А вообще идите отсюда, что вы сюда пришли? Нет, если он есть, позовите или позвоните, пожалуйста. Сөйлешкісі келбей атам. Сөйлөшкүсү келбей атат. Мен жашайм дейт. Хозяин жоқ екен. Хозяин немеде? Өзү хозяин, бул жерде мен жашайм дейт. Ошол мына көрүп турганыңыздардай 10 жылдан бери соттошуп, Муратов Сулайман мырза адилеттик таппай келет. Ушул үйдү өзү алып, акчасы менен өз кызылдай акчасын алып, 10 жылдан бери соттошуп, бул өзү жазган эмес. Арыз. Жөн эле соттор документин уурдап алып, анан ушул адамды күйгүзүп жүрөт да. Биз ошол иликтөө үчүн азыр биз келип отурабыз. Эми сөздү өзүнөн уксак. 2011 жылы 13 февралда реклама менен ушу Барлачо 66 ушу өзүңүздөр көрүп турган үйдү келип алгам. Үйдүн ээси Белекова Нина Ивановна мага саткан. Менин колумда экөөсүнүн ортосунда түзүлгөн договор келишими бар. Мына 17 февраль 2011 жылкы. Ушунун негизинде ушу сатып алган күндөн баштап эле ушу 17 жыл 29 мартка чейин жашадым да. Бирок ошо 17 жылга чейин жашаганын ортосунда башыма ушунчалык көптөгөн түйшүктөрдү көрдүм. Себеби ушул үйдү сатып алгандан кийин үйдүн ээси өзүнүн күйөөсү өлүп калгандыгы тууралуу мага айтпай сатып, госрегистрге барып үйдү менин атыма өткөрүп берер убакытта частный нотариус Керемецкая Наталья Борисовна деген алып барган. Ал болсо Карла Маркса дом 4 ада кабинети ошол жерде экен, ошол жерге алып барган. Анан ошол жерде ал өзүн нотариус менен тааныштырып, экөөсүнүн ортосуна договор түзүп берген. Ошол договордун негизинде ушул үйдө жашагам. Бирок үйдү ошол договорубузда 30 сентябрь 2011 жылга чейин өткөрүп бермек. Күйөөсүнөн свидетельство, ана свидетельство алып, андан кийин анан госрегистрге мага өткөрүп бермек. Бирок ошол жашап аткан убакыттын ортосунда, ошо 6 айга чейин, 6 айлык сроктун ортосунда ушул үйдө газовый хозяйствого Белекова Нина үйдүн ээси 10 000 доллар каршы экен. Газовый хозяйствого. Ошол каршы чырык болуп чыгып калат дагы, ошол негизинде мен үйдү бөлөк оформить этип билесин, анан ошол каршысы мен мойнума жүктөп салбасын деп госрегистрге барып үйдү арестке алып койгом. Пока мага оформить этип бергиче. Сиз алганда ошол жанагы ком услугаларды кандай төлөдү, канча төлөдү, карыз эмеспи деп текшербей эле алган турбайсыз кандай үйдү? Мен ушу үйдү алганда өзү полный ошо айдын айгына чейин төлөнгөн квитанцияларды берген. Бүт квитанциялардын баары колунда турат. Анда эгерде деген сиз жашагандан 3 айдан кийин жанагы 10 000 доллар газ чарбачылыгына келген болсо, демек алар деген мындай жалган Документ. штраф койгон экен да сизге. Получается ушундай болот, жалган. Сиз дегенде квитанцияларын сизге берип атат, төлөндү дегенчи. Ооба. Анан алар деген жалган жерден эле келип алып, сизге эме кылып атат да. Үйдүн ээси ошо айдын айгына чейин мен кирип жашаган убакта берип атат. Андан кийин ошо газдын контролеру 3 айдан кийин келген, анан счётчиктин бузулган жөнүндө айткан эмес. Мага наоборот акча төлөтүп кеткен, квитанциясы турат. Майдын 23-үндө. Канча соттоштуңуз? Кимдер, кайсы судьялар сот процесстеринде отурду? Эмне Ошо болду? 6 айлык мөөнөттөн кийин үйдүн ээси Белекова Нина мага келип, үйдүн документтерин, техпаспортун алып кеткен менден. Үйдү сага оформить этип берем, 3 күндөн өткөрбөй деп. Анан 3 күн жоголуп кетет. Анан жанакы газдын дагы каршы мойнума илип салбасын деп госрегистрге барсам, госрегистрге өзүнүн документтерин мага айтпастан право собственности, үйдү өзүнө өткөрүп аткан жерден анан кармап алып, үйдүн документтерин арестке алып койгон. Анан аресттеп турган үйдүн документтерин ала албай калып, газдын чырынан өзү Россияга качып кеткен да.
Бүгүнкү күнү болсо госрегистрдин үстүнө кылмыш иши козголду. Именно госрегистр үйдүн документтерин, арестте турган үйдүн документтерин уурдап алып, сотторго берген. Соттор болсо Умар Фаркат деген ушу менин үйүмдү азыркы тартып алган үйдү подставной лицо кылып туруп, ушуга соттор үйүмдү документтерин берип, ушуну хозяин кылып койду да бүгүнкү күнү. Канча жылдан бери соттошпуз? 11-жылдан бери соттошпуз. 2011-жылдан бери. Толук 10 жыл болду да. Анан жанагы соттор жөнүндө айтып аттыңыз эле. Сотторго мен доо арыз берген эмесмин. Эң башында баягы ушу үйдүн чыры чыккандыгына байланыштуу, кандай чыры чыкканы. Үйдүн ээси мага оформить этип бербей, менден качып Россияга кетип калгандыгына байланыштуу мен сотко барып, соттун чечими менен үйдү арестке коюп койгом. Анан арестте турган үйдү судья Самаков задний дата менен снять ареста кылып берген. Ошо снять арестасын алып алып, булар госрегистрге барып, госнотариусга барып, үй арестте жок деген фиктивный документтерин баарын чогултуп, якобы үйдүн ээси Белекова 6 декабрда договор куплю-продажа кылып, то есть Россиядан келип договор куплю-продажа кылды, ушу Умар Фаркатка сатты кылып, сатып алуу келишим жасашканда, бүгүнкү күнү ошонун баары калпка чыкты, жалганга. Белекова Кыргызстанга кирген эмес. Ушул үйдүн маселесине байланыштуу кайсы соттор сиздин ишиңизди карады, кандай иштерге барышты? Райондон баштап жогорку сотко чейин. Эң башында үйдү камакка алдыруу боюнча Жайдыр райондук сотуна мен доо арыз берип, ошол карсы менен ушу 10 000 доллар карсы бар экен, бул үйдү мен албайм деген максат менен доо арыз берген. Ошол доо арыздын негизинде мен сотко кайрылып, соттун аныктамасы менен сот үйдү камакка алган. Камакта турган үйдү кайра өзүн өзү чыгарып атат. Мен үйдү камактан чыгарып берүүгө арыз берген эмесмин. Бирок Соттордун фамилияларын айтыңыз. Судья Самаков мени баягы сотко келип катышты кылып, жалган көрсөтүп. Карганбек Самаковго ким болот? Бул Карганбек Самаковго ошо иниси болот да. Карганбек Самаков иниси. То ли двоюродной, то ли родной. Или бир тууган, или эки бир тууган балдар. Жайыл райондук сотунда судья болуп иштейт. Жайыл райондук сотунда судья болуп иштеген. Азыр болсо адвокат болуп иштеп атат. Ошол боюнча судья Самаковго бүгүн кылмыш иши козголду. ГКМда Чуйская областында турат да, судьянын үстүнөн. Жана ошондой эле Жайыл райондук сотунун председатели, төрайымы Асанова Чолпон Карпекованын үстүнөн дагы кылмыш иши козголгон, СМБда турат. Ал дагы. Ушул эле үйгө тиешелүү дагы Нурдин Босонов деген судьянын үстүнө кылмыш иши козголгон, ал да ГКМда турат. Ушул эле үйдүн үстүнөн Чырмаш Урмат деген судьянын үстүнө кылмыш иши козголгон, ал дагы ГКМда турат бүгүн. ГКМда иши турса, кагаздар турганы менен, иш козголгону менен неге жылбай атат? Качан козголду? Себеби бул райондук соттордун үстүнө кылмыш иши козголгондон кийин областтык соттордун үстүнө да козголуш керек. Анан Верховный сотко да козголуш керек. Бул үчөө тең 3 инстанция тең жоопкерчиликке бүгүн тартылыш керек. Ошол себептен бул деген тиги элиталар тиги Верховный соттун башына отуруп алып, ошолор тоскоолдук кылып атат деп ойлойм да бүгүнкү күнү. Иш козголгондо канча убакыт өттү? Иш козголгондо 1 жыл өттү. 1 жылдан бери кыймылдаган жок. Судья Асанованын үстүнө 2016-жылы 29 сентябрда козголгон кылмыш иши. Верховный сот Жамашева чечим чыгара электе козголгон. Ошого карабастан Жамашев ошол фактын баарын көрүп туруп Умаровго алып берген. Умар Фаркатка ушул үйүн тартып берген. Фируза Жамашева. Фируза Жамашева. Фируза Жамашева бир убактарда ошол жогорку соттун төрайымы болуп турган. Ошол кишинин Кара-Балтадагы үйгө кандай тиешеси бар деп ойлойсуз? Же булар жана карга карганын көзүн чукпайт болуп атабы? Жок, карга карганын көзүн чукпайт эле дейт ойлосом, жеке өзү 2 жолу караган. 2 жолу караганга укугум жок деген. Анан сиздин ишиңизге, сиздин пайдаңызга чечип бере албайм, бөлөк судьяларга мен кайрылып, мыйзам чегинде чечим бер деп айта албайм деген да. Анан жогорку сотто сот каралып калганда өзү карап отургандыгына өзү отуруп карап калды. Ошого байланыштуу мен ишенгем, бирок область соттун эмесин чечимин күчүнө калтырды. Мурун өзү бузган, анан областка берди, область оңдоп берди анча-мынчаларын. Анан кайра өзү карап күчүнө калтырып койду да. Тем более мен ушул жерде Жамашева караган эң акыркы эмеде жогорку соттун чечиминде мен сотко доо арыз берген эмесмин. Мурунку берген доо арызым боюнча мага мен пайдама чечим чыккан. Исполнительный лист алгам. Болду, үй арестте турган. Андан кийин доо арыз берген эмес. Азыркы учурда азыр ушул бүгүнкүгө эмне үй аресттеби, документ кимде? Бүгүнкү күндө үй арестте, ошол 15 сентябрь 2010-жылы үйдү арестке койгон күндөн баштап бирде жолу үй аресттен камактан чыккан эмес. Бирок госрегистр камактан чыкты кылып туруп, үйдү Умар Фаркатка өткөрүп берген.
Буга өткөрүп бергенде дагы бул түн ичинде Өзбек улутундагы 10 адам келген. Милиция сотрудниктерди алып келген. Жана Керемейская Наталья Борисовна деген жана мошенник, убийстволордо катышып жүргөн, лицензиясы жок, подделка ордер менен катышып жүргөн адвокат кылып алып келип, түн ичинде квартал менен кошо басып алышкан. Үйдүн ичинде мен имуществолор менен кошо басып алган да. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, ушул Умар Фаркаттын үстүнө жандагылардын баарын чыгарып салып, защитный срокко давность деп 1 жылдык срокто коюп туруп, ана дагы кылмыш жазадан куткартып жиберди. Бирок бүгүнгө чейин үйүн кайта албайт, ушул жашап жүрөт мына. Үй оокатыңыз мүлкүңүз ичинде калып кеткенби? Үй оокат мүлкүндө бүт полностью басып алган. Ал боюнча ошол боюнча да укук коргондору бир дагы юридический оценка берген жок. Эмнеге? Себеби соттордун баары тең Умаров менен Керемейсканы мындай айтканда калкалап турду да. Эмнеге калкалап атат? Себеби мен доо арыз берген эмесмин. Мен истетчи эмесмин. Сотко мен кайрылган эмесмин да. Тиги Умаров менен Керемейский ошол бүт жаранын баарын тең билет, өздөрү сатып алган бул коррупционный. Ошо коррупция ачылбасын деп туруп, буларды калкалап келет бүгүнгө чейинчи. Мына ушундай болот. Бүгүнкү күнү мына госрегистрдин үстүнө да кылмыш козголгон, бирөөсү сот жоопкерчиликке тартылып атат, госнотариуско козголгон, алда жоопкерчиликке тартылып атат. Жаңы дагы кылмыш иш козготтум. Именно үйдүн документи, аресттеп турган үйдүн документин уурдалган. Договор купли-продажа, сатып алуу келишими 11-жылы жасалган. Үйдүн документин госрегистрден 13-жылы уурдашкан. Азыр үйдүн документи кимде бар экен? Үйдүн документи азыркы күндө госрегистрде гана туруш керек. Фактически, документально арестте госрегистрде, архивде гана туруш керек. Буларга кандай тийип калды мен билбейм. Себеби соттор уурдап алып атат. Кандай уурдап алат? Госрегистрге кысым көрсөттүбү же акча бердиби? Үйдүн документин алып туруп соттор. Андан кийин бул Умаровго берип атат 13-жылы. Эмне үчүн сатып алуу келишими 11-жылы жасалат, үйдүн документи 13-жылы уурдалат госрегистрден. Урматтуу кыргыз калкым, мен сатып алган үйүм ушул. Менин кошуналарым убагында эң биринчи соттошкондо баары тең билет. Мен добросовестный покупателимби, же недобросовестный ушул кысымга алып келип үй бүлөмө чейин чачыратып ажыраштырган бүт ушул үй болду. Үйгө минип алган соттор менен госрегистр, госнотариус, частный нотариус, бүгүн частный нотариус дагы эме Роскада. Үйдүн ээсине дагы Белекова Нинанын үстүнө дагы кылмыш козголгон. Анан жылбай турат. По факту машиниста жылбайт. Эч ким иштебейт. Частный нотариус Юлия Афанасьевна бул жерде үйүндө жашайт, ошону таппай жүрүшөт. 2 жылдан бери козголду, Роскада жүрөт, таппайт ошону. Таппаган себеби эмне? Үйдүн ээси өзү Россиядан келип, договор купли-продажа кылган эмес. Мына бүгүнкү күнү Россиядан алган документтердин негизинде далилдеп берип атам. Мына кандай беспредел болот. Бирок ошону договор купли-продажа 2011-жылы 6-декабрь болгондо ГКМБга пограничный контроль карачу да. Ошо ГКМ справка берип атат. Гражданка России пересекала границу Кыргызстан кылып атат да. Вот представьте себе. Бүгүнкү күнү мен Россиянын өзүнөн алып атам. Биздин гражданка Белекова Кыргызстанга өткөн эмес, кирген эмес деп берип атат. Россиядан Кыргызстанга келген эмес деп атат. Бүт подделка чыгат. Ошол требование боюнча жана Чырмашев жайлар райондук соттун круглый печаттарын, штамптарын пайдаланып, арга жерге требование берип, якобы, ошол жактан фиктивный справкаларын баарын чогултуп туруп, что Умаров добросовестный покупатель кылып туруп, мунун пайдасын чыгарганга, жанакындай гражданских делога, жарандык иштин ичине көп эмелер тиркеп койгон. Тем более мен аяка иск берген эмесмин. Ал жерге мени көрсөтүп атат. По иску Муратова деп атат. Мен фамилия Муратов да. По иску. Мен суд не обращался. Соттун чечими менин пайдама чыгып атса, мен кайра кандай эмнеге сотко берем? Мен сотко берген эмесмин, сотко кайрылган эмесмин. Бүгүнкү күндө сотко кайрылбасам да, мени сотко кайрылды кылып, аякта истец кылып туруп, муну болсо чёртозун статусу да жок мунун. Третий лицо, заинтересованное лицо, он никто. Жети дубандын координаторлору келип өткөндө биздин шартыбыз болгондуктан Ош Жалал Абад Нарын областынын координаторлору кайрадан соттук иштерине байланыштуу кетип калды. Ар бир областтагы координаторлордун өзлөрүнүн башынан өткөн окуя ушул. Ар бири жогорку билимдүү, бардыгы ушу мамлекеттик кызматкерлерден жабыркап келе жатат. Эми ушул боюнча Алмаз мырза дагы Баткен областынын координатору өзүнүн бир оюн айтып немесин. Эми мен не демекмин? Кыргыз элине, кыргыз сот прокуратура өкүлдөрүнө кайрылат элемин. Ушул Сулаймандын ушунчалык күйүп,
эме кылгандарына бир Алланын алдында бир коркуп, акыретти ойлоп дегенде, закондун негизинде жакшылап кайрылып, чындык, адилеттүү чечим. адилеттик түрдө чечип бериңерди мен суранат элем. Бирок бул баланын моральный, материальный ущербini ким төлөйт? Мунун семьясын ким төлөйт? Муну дагы түшүнүш керек адам баласы. Бирок мунчалык арам тамакка барбагыла. Мен силерден суранарым ушул, мына укук коргоочулар, мен силерден суранарым ушул, арам тамак болбогула. Бирок арам тамакка аябай катуу берилип кеттиңер. Кыргызстанда силерге окшогондор жеп жатат бардыгыны. Кыргызстанды ченден чыгарып атат бардыгыны. Мындай кылбай, акыретиңерди ойлоп, бала чакаңарды ойлоп, кыргыз элини ойлоп, ушул адамдын көңүлдүү түрдө мыйзамдын негизинде өткөрүп берсеңер туура болот эле. Мен дагы кичине кошумча кетет. Бул деген баскынчылык. Мен доо арыз бербесем, мен просто мамлекет үйүндү басып алды. Мына государственный беспредел. Это государственный беспредел. Именно ким ошо коррупция кылды, именно ошо соттордун үстүнө кылмыш иш козголбоду, Верховный сотко чейин козголсун, ошолорду бүгүнкү күнү жазага тартып берсин. 10 жылдык өмүрүм өттү. Мен бир жаран менен соттошкон жокмун, бирөөнүн үстүнө доо арыз берип. Тескерисинче мен доо арыз берди кылып туруп, мамлекет умышленно тартып алып үйүмдү Умар Фаркапка берип туруп ортобузга чыр чыгарды. Мен үстүмө Умар Фаркап бул кыргыз, мен үйүмдү басып тартып алды деп туруп, Керемеска Наталья Борисовна экөө жана дагы Орус улутунда улутчулдар президентке кайрылышкан. Ошо негизинде эң акыркы жылы 2018-жылы мени камакка аларда ушул жерде мына бул орус өкүлдөрү турат, ушулар мени сактап калды. Мына бүгүн булар да келип атат, булар да ойлорун айтат. Она все, она только делает, а она этот как делает? Она именно как, вот, пример, как Умарова, короче, представляет кого-то интерес, но она все отбирает дома. И ихний дом тоже этот... У нее одна схема, по одной схеме. Как, короче? Черный риэлтор, короче, вот так. Не знаю. Она вообще кем является? Она нотариус или кто? Ой, я даже не Юрист, знаю. адвокат, судья, кто она? Она, наверное, у нее вообще никаких нету, по-моему, этих документов. У нее ничего нету. Ничего у нее нету, она просто как доверительное лицо. Ну, просто она уже много лет работает, и, по-моему, у нее никто ничего уже не проверяет. Странно. Она вот, допустим, я ее наняла, она идет как исполнительное лицо. Все, у нее уже есть доверенность моя. А сколько она за заслуги берет, не знаете? Не знаю. Не знаю. Не слышала. Понятно. Хороший посредник. Да, она очень хороший посредник. И никто, видите, не может ее устранить. Потому что она нигде не расписывается. Она вот толкнула вас, рассказала вам. Вы виноваты. Ну как вот. Она нигде не расписывается, она просто как исполнитель по доверенности. Все. Так вот мы уже... Он 10 лет судится без А мы женщины. 5 лет уже судимся. Поэтому... И вот все это Керемецкая. И вы понимаете, никто ее не может приструнить. Даже вот судья ей говорит, она это, типа, что ты сидишь не на этом месте. Она всех вот так. Она знает, кому как обращаться. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу президент Сооронбай Шарипович. Бизде мындай соттор, прокурорлор көп, алыскы райондордо көп. Айыл өкмөттөр мыйзамсыз бирөөлөргө жерди берип, бирөөлөрдүн үйүнү сатып, ыйлатып жүргөндөр. Ошондуктан кээ бир айыл өкмөттөр бар. Военный прокурорлорду, генеральный прокурорлорду өкүл ата өкүлене кылып, кызыкчылыгга колдонуп жүргөн. Ушуларды катуу тартипке чакырып беришиңизди суранам. 5-жылдан бери жашайбыз. Анан бул жигит, бул биз келгенде баба Нина жашачы. Баба Нина жашап, эмес анан күйөөсү каза болуп калды. Күйөөсү каза болуп калгандан кийин риск эле үйдү сатам деп калды. Үйдү сатылгандан кийин эме кыздарым сатып атат, алып кеткен жатат, мен жалгыз эмне кылам деди. Анан үй сатса эме деп анан Сулайман келди. Сулайман менен тааныштык. Эжем ол үйдү алып атам деди. Келип мейилби? Ошо үй алган үйүң Акжолдо үй болсун дедик. Баягы өзүбүздүн кыргызчабызды айтып, үйүнө бир чындан чай иштеп отуруп алып, мал сойду эметти жакшылыкка деп. Анан отуруп эметкенден кийин эле болду, көпкө узабай эле, көпкө узаган жок айланайындар.
Bir vaqtda bir eме болуп эмне болуп кетти анан газ боюнча эме болуп штраф болуп кетти. Сиз эме левый кылбай эметкенсиз. Апа кечирип коюңуз, ушул жерде менин суроом бар да, ошол газ боюнча жанагындай уурдаганга мүмкүнчүлүк барбы газда? Жок. Бул эметкенде жок да, колдонгон эме. Мен Сулайман макен өзүн айткан жокмун, жалпы эле айтып атам. Ушундай уурдаганга кантип уурдаса болот? Муну Чумолечка $10.000 салып атат, $10.000. билген киши эметпесе садаган кетейин. 10 миң сом эмес, $10.000 газга. Жок, анын үстүнө деген ар жерде счетчик бар да. От контроля, контролер келип жүргөн. Анан кийин үйдүн ээсинен кандай экөнүн анан мындайга биз эмебиз деле жок, ким билет. Өзүбүз пенсионербиз. Мындай менен ишибиз жок. Эптеп иши кылып, убактысында баягы свети, газы жок калбайлы деп, баягы төлөйбүз, эметебиз. Деги эме калсак да, башкасын албасак да. Мисалы үчүн эже кышында бир айга канча төлөйсүз газ үчүн? Эми орточо эсеп кандай колдо? Мисалы мен колдонгонго жараша эметем да, 300дөн кетип калат, 500 кетип калат. Көп бирдеме конок тосуп калса, баарын газга кылам, 500га ашып кетем. Анан кийин ошондо жанагы $10.000 жок, сом менен дагы эмес да, анан $10.000 жок, билбейм аны. Уурдап жаккан бул деген бул аша чапкандык да. Бул аша чапкан. Бул канча жылдан бери эметилген эме болуш керек айран. Bir ay жашабай жатып. Чоң үй деп туруп эле чоң штраф салып койгон окшойт да. Штраф салса дагы жана кагаз түрүндө бериш керек болчу. Бер болуш керек. Бул негизи бир чочко кармачы. Чочкосун өзүн бир жолу келип көрдүм. Кашасын бышырып аткан мешке. Анан билбейм садаган кеткен. Кирбесек, эметпесек анан Андан кийинки азыркы жашаган адамдар менен кандай кошномолдук көргөн да жокпуз. Мен билбей да биз монун эшигин ачпайт. Эшигин ачпайт. Балдары келсе да эшикпек такылдатышат. Кечинде машина толуп калат бияка. Ишибиз жок. Алар менен эч бир ишибиз жок. Эмне болуп аткан, эмне болуп аткан, кимиси жашап аткан да билбейбиз. Акты менен түсөт дагы, актын мен как новый хозяин мага жазат. А мен тиги үйдүн эси Белекова Нина келет. Келгенде ага көрсөтөм, сынок, все знаю, я все замажу, новый счетчик поставлю дейт. Келем ага үйдүн документтерин. Уурдаган моюнга алып атабы? Ошол кезде алып атат. Ошол келгенде. Анан үйдүн документин менден алып кетип атат. Мен тиги эме свидетельство о смерти алайын күйөөсүнөн. Анан право собственности каттап, анан сага берем деп атат да, менден үйдүн документ алып кетип атат. Бирок 3 күн жоголуп кетип атат. Получается, газдын шылтоосу менен сиздин документиңизди алып кеткен үчүн газды шылтоологон экен да бул. Түшүндүңүздөрбү? Анан конфликтный комиссия болуп атат. Конфликтный комиссияда деген үйдүн ээси Белековну күнөөлөп, ошого 418 миң сом салып атат. Мына. Дагы бир төлөнө элек, Төлөмөктүгүр ушул газ боюнча менин үстүмө кылмыш козгоп, бирок камабай калышат. Анан мен аны деген, бул менин күнөөм эмес деп тур. Мен чукуй баштаганда газовый хозяйство өзүнүн документтерин уничтожениягын салып атат. Анан кийин деги ошолор баары сиздин колуңузда турат дагы. Бирок тигилер өздөрүнүн жок кылып салып атышпы? Ооба, менде копиялары бар да. Этот газ мага не касается. 17 жылда незаконный решение алып келет дагы. Анан ошол баса алган боюнча да бул кылмыш иши козголуп, бул жоопкерчиликке тартылды. Тартылганда да жанында оны өзөктү чыгарып салат, жана адвокатын чыгарып салат да, жалгыз өзүн чыгарыш үчүн привлекать этип атат. Зачем срока давности? Анан дилек алып чыкты, возбужден уголовное дело болуп калып атат. Сулайман аке, аз кимге барышыбыз керек? Госрегистрге барыш керек. Келдик, органда жооп бердик. Менин атым Алтынай Арстанбекова, өз каналыбыз журналистмин. Мамлекеттик органдар эч бир тейлебегендиктен 10 жылдан бери адилеттик таппай. Биз ошол негизинде журналисттик бүктөөгө жана өз көзүбүз менен ушул окуяны териштирүүгө келдик. Бир-эки сурообуз бар беле, ошого жооп берип койсоңуз. Берерсиздер. Кабинетиңизге баралы, туруп бере берели. Жок, бул эмеден эле териштирели. Ордундан бесекен. Анан кийин келген атайын сизге орун басар катары сизге кайрылып атабыз. Сиз эмне эчти жабап эмне кылып атасыз? Мен начальник менен сүйлөшөйүн, анан силерге ответин берем. Сүйлөшкөндө эмне деп сүйлөшөсүз? Начальник турганда турбаса, кызматы Силердин жумушуңар боюнча келдик, биз анын өзүнүн личный жеке иши менен келген жокпуз. кызматты булардын чоң атасынын кызматында менчик келтирип алган. Жетекчиден сураш керек. Сурайбыз. Отурсун. Жетекчиси жок болсо орун басары жооп берет. Айткан мыйзамда ошентип жазылган. Чындайында сураш керек. Иш боюнча иш сотко өткөн. Жок. Сотко жарымы фин полиция. Не айтып сураңыз. Бул жака отуруп, коридордо жооп бересизби? Бул деген мамлекеттик иш кана. Сиздер эмнеге камерага тартып отурсуздар? Мен ушул боюнча бизге арыз түштү.
Мен жана сизге түшүндүм. Начальник келгенде анан Начальник жокко орунбасары жооп бере берет. Начальникке кирдик, жооп берип эмне кылабыз? мен жооп бере берем берден айтып беребиз. Жок, сиздин кабинетиңиз бар, апай? Кабинетим бар. Ошо Жок, эмнеге тартып атат? Камера жок эле жүрүп Это расследование, камера. Байке сиз мамлекеттик кызматта иштеген адамсыз. Сиз ар бир журналистке жооп бергенге милдеттүүсүз. Угатамыз. Мурзат кишинин таанымыңызды. Марат Аскарбекович, мындай. Сиз мамлекеттик кызматта иштейсиз. Бул деген госрегистр деген болот. Госрегистр деген госрегистрге сатып алабы мүлктүн документтин ишенип мамлекетке берип атат. А мамлекеттин өкүлү силер болуп атасыңар, карабалта боюнчачы. Анан бергенден кийин силерде турушу керек да. Себебинде мамлекетке ишенип берип атат бул киши. Мамлекетке ишенет, мамлекет сактап турат депчи. Ошол документ сиздерде турабы азыр? Мен бул жерде мамлекеттик кызматта иштейткенимди сиздер айтпасаңыздар деле билем да. Мен сурооңо жооп берип койсоңуз. Анан кийин бул жерде турат экенин ар бир үйдүн Жайыл районунун документтеринин подлинный экземпляры бизде турат. Данный момент бул боюнча сот болуп атат, сот иши жүрүп атат, туурабы менин билишимче? Сот иши жүрүп атат. Ошол толук айтып бериңиз. Полиция тегиштирип атат. Марат Аскарбекович, Мен дальше комментарий. Сулайман байке айтып бүткөн. Комментарий бере албайм. Пожалуйста, аны соттон билип алыңыз. Башка нерсенин кереги жок. Эгер документти сиздерге көрсөткөнгө бизде укук жок. Мен сизди көрсөтүп айта элекмин. Документти правоохранительный органга ушул кишинин сатып алган үйүнүн документи госрегистрде турабы, ушуга жооп берип коюңуз. Ар бир Жайыл районунун ар бир үйүнүн документтери Жок, именно Сулайман Муратов деген кишинин мен алдым деп арестке коюп бериле деген үйү фамилия көчөнүн аты эмне? Баразочу 66 деген үйдүн документи силерде турабы? Мамлекеттин колунда сакталып турабы? Бүгүнкү күндө силерде архивде турабы? Подлинный экземпляр турат да. Жок, мүмкүн соттодур. Сот алып кетти окшойт. Кандай билбейсиз? Юристтер. Мен точно эсимде жок. Мен зам начальникмин. Мен отпускадан жаңы чыктым. Анан? Начальник бүгүн. Зам начальник эмес, простой сотрудник дагы ар бир өзүнүн жумушун билиш керек, абайке. Ар бир сотрудникке ар кандай дело отписка кылат да. Мисалы, Барада Чого деген делоны, мисалы, Сманкулов көрсө, Бекбоев ал дело жөнүндө вообще билбейт. Ар бирөө эле, ар бир үйдү, ар бирөө эле анын баары. 60 миң единица бар. 60 миң единица үйдүн бар. Мен памятима батпайт. Сиз жоопкерчиликти ар бир кагаз келсе, сиз азыр деген жоопкерчиликти мен тааныбайм, память жок, эсимде жок, 60 миң атасыз. Ал туура эмес. Сиздер менен урушайын деген эч кандай. Мен деле урушайын деген жок. Сиз прямой жооп бериңиз. Качып атасыз. Сиз мени сүйлөтпөй жатасыз. Мурат Сулайманов келип, ушул үйдү арестке коюп бериле деген документтин үйдүн документи ушул жерде турат, мамлекеттин колунда, карабалта госрегистрде турат деп жооп берип коюңуз. Турган болсо. Мындай да. 60 миң единица бар, недвижимость. Хорошо. Ар бир үйдүн арестте турат, мен памятимде жок. Вопрос кылган, мен көрсөтүп берем. Сиз билбесеңиз да анда азыр суратып бериңиз. Көрсөткөндүн кереги жок. Архивде турса, келип сизге айтып койсун биздин көзчө. Шеф турат экен деп койсун. Болду, бизге андан башка эчтеке кереги жок. Ошол эле керек. Ооба, ошол эле керек. Документтерин көтөрсүн. Ошону Тем более сиз айтып атасыз, кылмыш иштер козгогон сотто деп. Сотто ошол абасынан айтып кандай ишти болуп атат? Биз билели да, сиз ушул жерде турганынчы. Мамлекетке ишенип бербейби? Билип бериңиз дедик, эми көрсөтүп. Сиз правоохранительный орган. Анда сиз деген азыр алдап коюшуңуз мүмкүн да, бар турат экен деп коюш. Жок, азыр мындай сүрөт. Сотто кайсы документтер негизинде? Именно кайсы? Эмне курс эмесмин бул иш. Анда эмне сотто деп атасыз? Эмне бизди алдап атасыз? Эмне жака сүйлөп атасыз анда? Сотто кайсы документтер, кайсы квалификация, кайсы пайдалар негизинде кайсы кылмыш? Всё, подождите. Бизге азыр ошол текшертип бериңиз ушул жерде турган билбесеңизчи. Сотрудниктерге айтыңыз. Сиздер мени сүйлөткөнгө же сиздер эле сүйлөшөсүңөр. Текшертип бериңиз. Мен ал жөнүндө билейин десем, перебивать эттиңиз. Анан эмне кылып койдуңуз трубканы? Биринчи билип эле бер дедиңиз. Анан алып келип бер дедиңиз. Алып келип бердирсеңиз, анда через правоохранительный орган запрос кылыңыздар, биз алып барып көрсөтөбүз. Мындай эле. Көрсөткөндүн кереги жок. Кишиге колуңузга белгилөө койгула көрсөткөндүн кереги жок. Мындай да 24-статья бар.
законная администрация. Самим хозяевам или правоохранительным органам без беребиз. А берде хозяин жок. Сиз хозяин эмессиз, сиз прокурор эмессиз, сиз судья эмессиз, сиз полиция эмессиз. Мен мамлекеттик эмесмин. Сиз анан монтип Мен документ алып келип мага көрсөт дегенге мыйзам чегинде мен сизге көрсөтө албайм. Сиздерден азыр деген урабы деген турат деп коюшуңуз мүмкүн да. Чынбы? Сотрудниктин колундагы документти эмне биз тартып алабызбы? Сиз турсаңыз, меде турса тартып алабыз. Все, мен сиздерге жооп бердим. Калганын соттон, Кантип жооп бердиңиз? Сиздер анда документ тууралуу жооп бердиңизби же турбаев деп жооп мамлекеттик чыккынчылык кылып бирөөнүн үйүн Урматтуу. Мен эмне жооп бердиңиз сиз? Мен сиздерге документ көрсөтө албайм. Сиз чык дегидей, бул сиздин үйүңүз эмес. Бул деген Чоңатабыздын үйдө иштеп турган мамлекеттик Башка ишкана. комментарий бере албайм. Кандай суроого жооп бербейсиздер? Мен сиздерге жооп бере албайм. Неге? Анда эмне отурасыз бул жерде? Иш сотто. Эмне Эмне отурасыз? иш сотто? Ошол түшүнүңүз. Эмне иш сотто? Сиз жооп берсеңиз, эмне иш сотто? Менден жакшы билесиз да беке. Мага жооп бересизби? Жооп бересиз. Сиз мага жооп берип атасыз, иш сотто депчи. Иш сотто дегенде сиз судья эмессиз. Сиз ровд начальник эмессиз. Сиз өзүңүзгө байланыштуу гана мен сизге иш сотто деген суроону мен башка бирөөгө берем. Мен аны сотко берем, ровдго берем. А сизге мен суроо берип атам. Бул кишинин арестке коюп бергиле деген документ ушул жерде турабы дегенге жооп бере элексиз сиз. Өзүңүздүн жумушуңузга байланыштуу суроо жооп берем. Мен сүйлөйм. Сотко сүйлөбөм, жана документ боюнча. Эгер иш сотто болсо дагы мен анда калп айтайын да, иш берди деп. Сиздин оюңуз боюнча ушинтип айтайын. Кайсы иш? Мен документ жөнүндө сурап атам. Бул кишинин иши Кайсы менен иш иши менен жок. келгениңизди өзүңөр билесиңер да кайсы иш менен. Ал ишти сиз айтпай эле коюңуз. Вы не судья и не начальник ровда. Мен айтайын аны. Документ у вас госрегистрдеби деп атам мен. Үйдүн документи сиздеби деп атам. Менде жок. Госрегистрде жок, ал документ. Сотто? Все, ошону айтпайсыз ба? Ошону айтпайсыз. Сиз сотто деп айтпады атпайсызбы? Антип На айтпады. каком основании сотко кетти? На каком основании сотко кетти? Соттошуп жатат да. Ошонун негизинде сотто. Госрегистр документти эмне иши бар? Мисалы, ошону силерге бул киши берсе документти. Силерге сактап койгонго берди. А силер бул адамдардын эч бир уруксатысы жок эле мындай жокко чыгарып жиберсеңер болобу, жокпу? Жок, андай чыгара. А эмнеге берип салдыңар? На каком основании берип салдыңар? Кимге берип салдың? Сотко, милицияга, башка Мисалы, ошол документ мененчи, ошол документ менен. ишенип берип атпайсыздарбы? Силерге ишенип берди. А силерге ишенип бергенден кийин силер чем правоохранительный орган, силер лучше болушуңар керек. Бул документ бул оюнчук нерсе эмес да. Ошон үчүн муну силерге бергенден кийин силер должен обязан да муну силерге кармап тургандарчы. Эч кимге беришке акыңар жок. Өз айтып, жана өзүнүн сөзүндө. Канча население пункт болсо ошол документтер бизде турат. Биз ошону закон негизинде биз өзү милдетибизден караш. Анан сиз азыр мунун документин кайсы негизинде бердиңиздер, кимге бердиңиздер? Мисалы, жооп беришкен органда иштегенмин. Мен бул теманы менен жакшы билем. Тем более кылмыш иши сотто. Кайсы кылмыш сотто? Басына айтып берсин. жок. Айсел, позови. Беспредел. Дагы президенттин сүрөтүн маңдайын ийип алып, президентке каршы иштеп отурган мына мамлекеттик учреждениялар, мына сиздин ишенген кадрларыңыз деп белгилешиңиздер. Полиция алып кеткен, а? Нету, да, протокол изъятия бар. Все. Сен полиция алып кеткен, архивте протокол изъятия бар экен. Мындай. Жүрүңүз, мен сиздерге протоколду көрсөтөйүн. Скажите, на руку не давайте. Просто покажи, вот этим сейчас. На руку не давай и все. Прочитай. На каком основании, кто забрал? Эме жакындатып көрүнгөн. Письмо жерден анча журналист генерал болот. Жок, рабочий день закончился. Саат канча болду? 5:30 болду. 5:30. Ама сылтынан эле тартып көр. Рабочий день закончился. 5тен кийин кет да бар да. Уже. 6-га чейин да, 6-га чейин. Жок, 5:30 рабочий день. Мекендештер ушул Жайыл районунун сотунан 11 жылдан бери укугу тебеленип, мамлекеттин
органдардан запкы жеген Сулайман Мырзанын ушу Жайлы районундагы соттогу иштери боюнча келип отурабыз. Эми калган сөздү өзү айтсын. Эмне болгон, кандай кордук көргөн ошол жөнүндө айтып берсиз. Жайлы райондук сотуна 2012 жылы декабрь айында мен эч кандай доо арыз менен кайрылган эмесмин. Бирок Жайлы райондук соту судья Чермашев деген сот мени доо арыз берип Жайлы райондук сотуна кайрылды деп жалган иск менен мен үйүмдү баскынчылык менен Өзбек улутунда Умар Фаркат Абдыкалович дегенге тартып берген. Ошол Урмат Чермашевтан кийин дагы бөлөк судьялар ошолорго кошулуп жалаң фальсификация түрүндө мен үйүмдү баскынчылык менен тартып ошол Умар Фаркатка беришкен. Бүгүнкү күнү ошол незаконный, мыйзамсыз ошол жашап атат. Жайлы райондук сотунун чечими кандай болгон? Жайлы райондук сотунун чечиминде мен истетип кылып атат. Берки Умаровду болсо эмеси жок, статусу жок. Заинтересованный лицобу, третий лицобу эч кандай статус жок. Бул вообще беспределный мындай решение да, мындай айтканда. Ошого Жайлы райондук соту Чермашев, Манабеков, Алжанов, Бостонов, Асанова, Самаков. Мына 6 судья. Мына Жайлы райондук соту именно 6 судья тең. Бүгүнкү күнү ошо Жайлы райондук соттору баскынчылык менен мен үйүмдү Умар Фаркат деген өзбек жаранын алып берген. Мен болсо ушу мамлекеттик органдар, сот бийлиги мен үйүм тартып алып, мен мамлекеттик көчөдө калган бомж мамлекет тарабынан болуп атам. Мен эч кандай сотко доо арыз берген эмесмин. Ушундан кийин кайсыл өлкөдө жашап жатабыз? Урматтуу президентибиз, сиз коррупция менен күрөшүү, сотторго реформа дегениңиздин бир өзү ишке аштыбы? Мындай башаламандык баштан өтүп, өлкөдөн өтүп башка жетип, бүтүндөй элиңиз көчөдө калды. Биз сизден суранабыз. Суранбай эми биз талапка өттүк. Биз сурандык, арызды жаздык. Кайра бардык. Эми талап кылабыз ушундай сотторго ким, качан сиз күрөшөсүз? Мына жыйынтыгы ушул. Госрегистрге барсак, госрегистрдеги кызматкерлерибиз иштебей жумуш ордунда жок. Бардык мамлекеттик мекемелерде бир дагы кызматтык орундарда өздөрү орунунан тапканыбыз жок. Биздин бүгүнкү журналисттик иликтөөбүз ушундай бир башаламандык менен аяктады. Муну менен эмне айткым келет? Буну менен элди карабагандык, эл байкуш көчөдө калгандык деген биз баш аягы жок өлкөдө жашап жатканыбыз ушул биздин журналисттик иликтөөдө толук айгиленип көрүндү. Бүгүнкү күнү ушул соттор мындай да, жана Умар Фаркат деген мен үйүмдү Барадачо 66 көчөсүндө жайгашкан мен сатып алган үйдү жасалма келишим түзүшкөн 6 декабрь 2011 жылы. Бирок үйдүн документи анда болгон эмес. Болбогон себеби үйдүн ээси гражданка Россия болгон. Ал Россиядан бияка келип 6 декабрда Умаровдун колуна үйдүн документтерин берген эмес. Үйдүн документи бүгүнкү чейин госрегистрде арестте турат. Бирок 2013 жылы бул госрегистрден бул соттор ошол Умар Фаркатка госрегистрден үйдүн документин, камакта турган үйдүн документин алып туруп бул Умаровка берип атышат. Андан кийин ошол үйдүн ээси болуп якабы үйдү мен сатып алган болуп атат. Азыр менин колумда ошол үйдүн ээси Белекова Кыргызстанга келген эмес деген аныктаган документтер менен сүйлөп, ошого таянып сүйлөнүп атам. Соттор болсо мен истетип кылып атат, доо арыз берди кылып атат, бирок доо арыз менен мен Жайлы райондук сотуна кайрылган эмесмин. Умаров дагы анын статусу ким экени аныксыз бүгүнкү күнү. Ээси эмеспи? Ал заинтересованный лицо, же тараптык кызыктар тарапы, же экинчи лицо, же үчүнчү лицо ал белгисиз. Себеби соттун чечимдери бүт мыйзамсыз чыккан. Бүгін соттық отырым болот деп өзім жакшынакай настрой менен келген, бирок бүгүнкү соттук отурумга 3 күн уктаган жокмун. 3 күн даярдандым. Себеби ушуга чейин мошенниктерimiz соттордун мага жасаган кыянаттыгы менен өздөрүнүн иштерин
кыйнаттык менен пайдалангандыктын негизинен 10 жылдан бери ошо кыйналып келем. Именно ушул соттор каралуучу кылмыш иши декабрь 2019-тан бери чоюлуп келатат. Бүт баары мыйзамсыз болуп келатат. Ошол бүгүн ден соолугуман да ажырап, бүгүн азырда аябай жаман акыбалда отурам. Акыбалым аябай начар. Өзүмдү сактаганга аракет кылам, скорый чакырбаганга. Бирок азыр мен балажаным өтө катуу. Себеби бүгүн ушул кылмыш ишине тиешелүү адамдар, күбөлөр чакырылат деп ушундай жакшы өзүмдү даярдап келдим эле, бирок азыр көрүп атам, эч ким келбептир. Тем более менин сөзүмдү тастыктады секретарь суда. Эшикке чыгып да карады, үйгө кирип да карады зданияга. Что күбөлөр келбептир. Бул мамлекеттин жоктугу, адам баласынын укугунун тебелемектиги жана кордолгондогусу. Кордолгондогусу. Мен мындай кордукка чыдабайм. Мындан ары ушул 3 сотко тең мына отвод берем. Мурун да отвод берип келгем. Койлубаев өзүнүн билгендик эмесин кылат. Мен отводдорумду канааттандырбайт. Себеби ага основания бар. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу башкы прокурор жана сот комиссиясы, сиздерге кайрылам. 2011-жылдан бери өзүмдүн укугум тебеленип, соттордун фальсификация подделка документи менен бүгүнкү чейин үй жайы жок, көчөдө жүрөм. Ошол жарандык иштин негизинде кылмыш козголуп, ошол кылмыштын козголгон иштин ичинде азыр күбөлөрдүн баары келбей жатат. Бүгүн Чүй областтык сотунда кылмыш иши боюнча кароо болду. Ошо кароодо бүгүн күбөлөрдү алып келген жок. Ал күбөлөр болсо дагы кылмыш катары өтүшмөк, бирок аларды күбө кылып койгон. Бүгүнкү күнү болсо менин өмүрүм коркунучта. Себеби жайлоондук сотунан 4-төн үстүнө кылмыш ишин козготтум. СМБда Чүйдө турат. Андан кийинки очеред ушул эле Чүй областынын сотунун төрагасы Дамир Оңолбеков турат очереди. Үчүнчүсү болсо Фируза Жамашева Верховный сот турат. Мына бүт 1-райондан баштап кылмыш козготтум. 11 жыл кармаштым мына ушул коррупция менен. Ошонун баары фактынын баары тең далилденип турса дагы бүгүн СМБ кылмыштын козголгон бойдон токтотуп турат. СМБ жыйынтык чыгара элекпи? Кылмыш козголгон боюнча аныктама бердиби, берилекпи? Жок, аныктама берилек. Тергөө болуп атабында, эмне болуп атат? Тергөө очный ставкалар болгон, беттештирүү болгон. Андан кийин кимдер менен беттештирдисиздер? Ошо мурунку соттор менен. Ким конкретно фамилиясы? Так, Төлөн Самаков. Кайсы райондо? Жайлоондук соту. Чырмаш Урмат, Жайлоондук соту. Мына ошолордун баары тең азыр ГКМБда турат. Кылмыш козголгондо 1 жылга жакындап калды, бирок эч кандай действие жок. Ким действие бербейт? Ошондо СМБ козгоп коюп өздөрү тергебейт дабы? СМБ козгогон жок, муну прокуратура Чүйскө областы козгогон. СМБга тергөө өткөрүп берген, тергөө болсо бүгүн токтоп турат. Эмне причинасын сурабадыңызбы СМБдан? Причинасы бирөөлөрдүн эле кийлигиши. Ал кийлигишүүлөр ким? Именно генеральный прокуратуранын өзү кийлигишип атабы деп бүгүн күмөнүм бар. Себеби Верховный соттун мурунку экс төрайымы Фируза Жамашеванын бүт бир тууган кайын сиңдиси начальник управления антикоррупция болуш дейт. Акимбаева Гүлнара. Бүгүн Чүй областтык сотунда по факту мошенничества и за подделку документов договор куплю-продажа болгон боюнча мен үйүмө үйдүн ээси жок эле договор куплю-продажа подделка жасалган. Ошо подделканын негизинде бүгүн кылмыш иши Чүй областтык сотунда каралмак. Подделканы конкретно кимдер жасаган, ошолордун кызматын жана фамилиясын по порядку айтып берсеңиз. Жайлоондук госрегистри, Жайлоондук госнотариусу, частный нотариус, анан мошенниктер, үйдүн ээси гражданка Россия болгон, анын участиясы жок. Ушундай кылмыш иш договор куплю-продажа жасашканда. Жайыл район госрегистрдин фамилиясы ким? Именно сиздин үйүңүздү кийлигишип ушу туура эмес документ жасаган фамилия аты. Азыр кылмыш жоопкерчилигине тартылып атканы Жайлоондук госрегистринин кызматкери Үрүстөмова Зарина, Жайлоондук мамлекеттик нотариустун кызматкери Кожомбердиев Элдияр, жана жеке нотариус Ли Ю Афанасьевна ошолор тартылууда. Бирок Афанасьева бүгүн издөөдө жарыяланган 2 жыл болду, бирок ал үйүндө эле жашап атат.
Ал ошо үйүндө жашап атса, аны сотко ким обеспечить этип берип эле Ал сизге? боюнча кылмыш иши бөлүнүп чыгып, издөөгө жарыяланган, бирок 2 жылдан бери эми издеп, мындай кармап таап келген жери жок да. Бул канчанчы отурум болуп атат Чүй областындагы азыркы соттун максаты эмне эле бүгүнкү соттун? Бүгүнкү соттун максаты ошо сатып алуу келишимин Московский райондо күнөөлүү деп таап болгону Жайыл райондук мамлекеттик жана госсервистердин кызматкерин актап жибергендиги боюнча Московский райондук прокуратура апелляционный даттануу берген Чүй область сотко. Ал 20 декабрь 2019 жылы каралмак, мына бүгүнкү чейин каралган жер жок. Соттордун кызыкчылыгы. Канчанчы отурум болду? Бир нече отурум болду. Анан мен ушу сотторго дагы мурунку караган соттордо кайра карай баштаганына байланыштуу мен аларга атып берген. Мурун караган соттор кандай караган? Менин үйүмдү ушу Кимдер караган? Конкретно фамилиялары? Фамилияларын унутуп калдым. Мурунку соттун Жамашеваны мыйзамсыз чыгарган, Оңолбектин мыйзамсыз чыгарган чечимин негизинде мен үйүмдө рейдерский захват менен түн ичинде үй мүлкүмдү, акча кийим кечегим, документтер менен бери ошо мошенниктер басып алган. Басып алгандан кийин анын үстүнө кылмышы козголуп, бирок ушундай соттор кайра актап чыгарып коюшкан аны. Жандагыларды Азыр ушу Чүй областында коллегиялардын фамилиясын, соттордун коллегияларынын фамилиясын айтып бере аласызбы? Мурунку соттук отурумда катышкан соттук коллегалардын 2-3 менин атут бергенди, ишенбечилик бергенди канааттандырып четке чыгышты. Азыр 2 судья пайда болду. Анан төралык кылуучу Койлубаев. Койлубаев да өзүнүн эмесин одоно бусуп атат, карай турган мөөнөттөрүн бусуп атат, жана дагы башкаларды кысып, мага кысым көрсөтүп атат. Мен бул кишиге дагы бир нече жолу өзүнө дагы атот берген, бирок атотумду канааттандырган жок. Атотуңузду канааттандырган жок. Сиз ошо сот отурумунда дагы кайра чырылдап аттыңыз. Биз күбө болуп аттык. Менин өмүрүм коркунучта, мени өлтүрүп кетебиз деп атышат. Менин өмүрүм коркунучта деп чырылдап атсаңыз дагы сот жылып атат да. Ушуга өзүңүздүн жеке эмне болуп өмүрүңүз коркунучта, бирөөлөр эмне звонок этип атабы, эмне кылып атышат? Себеби буга чейин мен үстүмөн кража, газ, природный газ боюнча атайлап кылмышын козгоп, бирок ал сотко өткөн эмес. Экинчиси угроза кылган үйгө кирип, күзгүнүн бетине кам менен убүү деп жазган. Ал боюнча кража менен иш козгоп, ал дагы сотко өтпөй тергөөдө жатат. Үчүнчүсү покушение жана рейдерский захват кылганда, ошо үйүнүн ичинен покушение болуп, ал боюнча да кылмыш козголгон, бирок ал да сотко жетпеди. Төртүнчүсү мен Орус улутунда, Өзбек улутунда, Украина улутундагы жарандардын үйүн тартып алып турмун. Ошол боюнча мени улуттар аралык каздашуу козутуу кылып атат деп туруп, президенттин атына арыз жолдошкон. Ошол арыз 10 күн ичинде каралып, комиссия болот Жайыл райондук акимчилигинде. Ошол Жайыл райондук акимчилигинде акимдин орун басары, мэрдин орун басары, анан 10-чу отдел начальник РОВД, прокурорлор катышып, ошо катышкан комиссияда мен жанымда бөлөк улуттун жарандары мени коргоп калышканда, бул разжигание кылган жер жок, наоборот биздин укукту коргоп жүрөт, өзүнүн да укугу төбөлөнүп жүрөт деп ушундай фактыларды келтирип, ошол кезде Керемецкая Наталья Борисовна деген мошенник, мурунку бывший адвокат, ошол камакта отурган ушул жерде. Анан аны дагы мыйзамсыз амнистия колдонуп чыгарып жиберди. Эгерде бүгүнкү күндөн баштап дагы менин өмүрүмө коркунучтар жаралып, жанакындай атайлап токулган кылмыш иштери болсо, мен именно ошо Чүй областынын сотунун төрагасы Оңолбек Дамирден көрөм, Жамашева Фирузадан көрөм, ошол эле Ген прокуратуранын кызматкери Акимбаева Гүлнарадан көрөм, Жайыл райондук соттору Самаховтан көрөм, Бостоновдон көрөм, Асановадан көрөм, Чырмашевден көрөм. Себеби бүгүнкү күнү абдан коркунучта. Себеби мындай резонанс жараткан жалгыз бирден бир мен болуп атам. Ошон үчүн мага жанакындай улуттар аралык козутуу менен эң акыркы алып жеткен ошону менен камаганга аракет кылышканда, мына менин фактым ошол, урматтуу Сооронбай Шарипович. Бирок башка улуттагы кошуналарың сизди наоборот коргоп атышат, Мен коргоп жүргөн да башка улуттун жарандары бар. Мына ошолордун мага берген жардамы менен камалбай калдым.
Анткени өлгөн адамдардын тизмеде маркум болуп кеткен адамдардын фамилиялары бар үчүн бул камалбай калды да. Биз делемес. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизди алдап өлгөн адамдарды исписокко кульчат этип, мени жанакындай улуттар арасындагы козутуу боюнча арыз беришкен. Сизди алдаган булар. Ошол арыздын негизинде келип туруп анан комиссия түзүп, мени камаганга аракет кылышкан. Ошол жерде өлгөн кишилердин фактылары менин жанымда башка улуттун өкүлдөрү катышып, ошолор көрсөткөн көрсөтмөсү боюнча ошолор таанылган. Алар эбак эле өлгөн деген көрсөтмө беришкен да. Ошону мен камалбай калдым да. Жогоруда мен айтып өткөн сатып алуу келишиминен тышкарыдагы, ошо кылмыш ишинен тышкарыдагы бүгүнкү күнү үйдүн документтери уурдалып кеткендигине байланыштуу Чүй областтык фин полициясы Жайдыр райондук госрегистринин үстүнө кылмыш иши козгоп, бирок тергөө амалдары өтө кашандык менен жүрүп, сотко жетпей жатат. Бул жерде да мен бирөөнү ойлоп жатам, что бирөөлөр тоскоолдук кылып, ушуга кийлигип жаткан дегендей сезим туюлат да мага. Ыргалайчы эмне себептен келдиңиз? Сизди билебиз, көптөн бери ушу адамдардын укугун коргоп келесиз. Бүгүн ушу сот отурумундагы соттордун ушу жабырлануучуга кылган мамилеси же соттук отурумдагы сиздин укук коргоочу катары эмнени биле алдыңыз? Мен бүгүн ушу Сулайман мырзанын укугун коргоп, анан азыр байкоочу катары катыштым. Эмки отурумда Кудай буйрса ишеним кат берсе, мен бунун ишенимдүү өкүлү катары катышайын деген максатым болуп калды. Себеби ага түрткү болгон бүгүнкү сот отурумундагы соттордун адилетсиз жана прокурордун ошо күбөлөр эмес, алар кылмышкерлерди камсыз кылып бербегендиги тынчсызданып жатам да. Себеби бир ай ар бир жумада башка сот отурумдары ар бир жумада коюлуп тез бүтсө, а булар болсо 1,5 ай экен, 1,5 айга коюп салды. Мындан мен ушул өмүрүм коркунучта дегенге дагы бир мандем пайда болду да. Урматтуу калайык калк, ушундай өзүнүн өлкөсүндө кор болгон кыргыз жарандарын коргоп калуучу инсандар барбы? Биз качан өз өлкөбүздүн өз балдары болобуз? Качанга чейин карапайым эл өгөй бала болуп жашайт? Ушу президентибиз кайра быйылкы жылды ушу коррупция менен күрөшүү жылы, мамлекеттик коргоо жылы деп атат. Ушуга кандай деген кайрылууларыңыз бар? Мен кайрылууну президентке кайрылып жүрөм. Президент, урматтуу президент, мына ушул сот отурумунда жана ушул окуя биздин өлкөдөгү коррупция менен күрөшүүнүн туу чокусу болуп эсептелинет. Айрым адамдар күрөшүп жатат, өзүңүздө дагы күрөшүп жатасыз. Бирок мынау чыныгы коррупцияны ачып салды, ачыкталган процесси. Сиз ушул нерсе менен, ушул сиздин өзүңүздүн коррупция менен күрөшкөн жарандарга жылуу мамиле кылып, ушул нерсени адилеттүүлүк менен чөчүп берүүгө күрөшөсүз деген ишеним менен мен сизге кайрылып. Азыр прокурор обеспечить этип бербей атыптыр. Өткүрбек Жамшитовго канча жол кандай кайрылууларыңыз бар? Урматтуу Өткүрбек Жамшитович, сиз эгерде Кыргызстандын башкы прокурору өзүңүз көзөмөлгө алып, ушул кылмышкерлерди жана күбөлөрдү камсыздап берүүңүздү, тапшырма берүүңүздү суранам. Бирок болбойт, ошентсе дагы эми үмүт кылып айтып жатам. Канча жолу кайрылганыбыздан эч жыйынтык чыккан жок. Ошентсе дагы кайра. Бул жерде азыр жабырлануучу айтып атат, Феруза Жамашеванын кайын сиңдиси именно ошол жерде антикоррупционный комитеттин төрайымы болуп, прокуратурада отурат, кызматта деп атат. Анан эми баягы карганын көзү карга чокпойт болгон атат да бул жерде. Кандай? Эртең арыз жазып чыгабыз. Эгерде ушул калп болсо, биз бардыгын ошол жерде сизге далилдеп айтып беребиз.